21 апрелде Бишкектеги Сейтек борборунда Эмгек партиясы жаштар арасында КВН уюштурду. 16-21 жаштагы улан кыздар 11 топко уюшулуп, шайырдыгы тапкычтыгы жагынан Эмгек кубогуна күч сынашты. Иш-чаранын башкы уюштуруучулары Ак Дил жаштардын коомдук фонду менен Эмгек партиясынын жаштар канаты саналат. Эмгек партиясынын бул ишке демөөчүлүк көрсөтүп жатканынын негизги максаты коомдун жаштар катмарын колдоо, интеллектуалдыктарын жогорулатып, активдүү катышуучуларын акчалай байгелер менен сыйлоо эсептелет. Партиянын лидери Аскар Салымбеков куттуктоо сөзүндө учурдагы жаштарга чоң баа берип, маалыматтык технологиялык өсүштөргө ылайык жаштардын күчү менен Кыргызстанды өнүккөн өлкөлөрдүн бирине айлантууга мүмкүн экендигин айтты. Бүгүнкү жаштар прогрессивдүүлүгү жагынан алдыга озуп, интеллектуалдык чоң потенциалга ээ экендигин да баса белгиледи. КВН в Кыргызстане не умер, как и футбол. Спасибо, ребята, что вы есть, да? Вот ребята из молодежного крыла нашей партии пришли, давайте, говорит, поддержим. Я сегодня получил истинное удовольствие, и как бывший КВНщик, я вот хочу, чтобы вы 2 раза в год, может быть в этом зале, может быть во Дворце спорта, под эгидой нашей партии проводили ваши соревнования. Спасибо. Пусть это будет традиционно, чтобы вы получали действительно такое истинное удовольствие, да, чтобы мы находили среди нас вот такие вот таланты, которые могут достойно представлять и себя, и свой вуз, и нашу страну вот за пределами нашей страны. Огромное вам спасибо, всех благ, до следующих встреч. КВН оюну боюнча Эмгек кубогуна Бишкектин 10дон ашык жогорку окуу жайлардын студенттери катышты. Иш-чаранын программасында фристайл, триатлон, музыкалык биатлон боюнча таймаш жүрдү. Калыс тартуунун упайларына ылайык шайырлар жана табышкерлер катары Смайлики командасы таанылды. Аларга 15 000 сом акча жана Эмгек кубогу. Дорогие друзья, анонимный клуб животных. Здравствуйте, я баран, мои кишки назвать чучуками. Здравствуйте, я кот, а меня назвать Ёшкин кот. Здравствуйте, я осел, приятного аппетита, Бишкек. Экинчи орун Кыргызстандын эл аралык университети, 3-чү орун Кыргыз Славян университетинин Интерко командасы татыды. Кыргызский юмор от команды КВН «Смайлики». Жаштык бул өзүнчө бир жашоонун символу. Өзүңүздөр баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Биздин келечегибиз дагы ушул жаштардын колунда. Туурабы? Кандай дейсиңер? Ал эми Эмгек партиясынын ушул девизи болгон чоң ийгиликтерди, чоң жеңиштерди эмгек менен гана багындырсак болот деген жакшы тилекти мен ушул жаштарга арнагым келет. Күрмандар, катышуучулар Эмгек партиясынын колдоосуна ыраазы болушуп, мындай саамалык дагы да болсо жаштардын интеллектуалдык өнүгүшүнө өбөлгө болоруна ишеним артышты.